Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, бүгүнкү өтүлүүчү тема укук жөнүндө түшүнүктөр, мазмуну, принциптери жана тармактары жөнүндө сабак өтөбүз. Окуунун максаты аскер кызматкерлерге укуктун маңызын түшүндүрүү, анын мазмунун, негизги принциптерин жана тармактарын үйрөтүү. Укук жөнүндө түшүнүк. Укук бул мамлекет тарабынан белгиленген жана корголгон бардык жарандар сыяктуу эле аскер кызматкерлеринин да жүрүм-турумун жөнгө салуучу жалпы милдеттүү эрежелердин жыйындысы. Аскер кызматкерлери үчүн укук кызмат өтөө тартибин, тартипти, жоопкерчиликти, укук жана милдеттерди так аныктайт. Укуктун мазмуну аскер кызматкерлерине карата укуктун мазмунуна төмөнкүлөр кирет. Биринчи, укук нормалары аскер уставтары, мыйзамдар, буйруктар. Экинчи, укуктар эс алуу, медициналык жардам алуу, социалдык коргоо. Үчүнчү, милдеттер, буйрукту так аткаруу, ата мекенди коргоо, тартип сактоо. Төртүнчү, юридикалык жоопкерчилик, кызматтык, административдик же кылмыш жоопкерчилиги. Укуктун негизги принциптери аскер кызматкерлерине да төмөнкү принциптер толук колдонулат. Мыйзамдуулук, бардык аракеттер мыйзамга ылайык болушу керек. Теңдик, намына карабай, мыйзам алдында баары тең, адилеттүүлүк, жаза же сыйлык калыс берилет. Тартип жана жоопкерчилик, кызматтык тартипти бузбоо, адам укуктарын сактоо, аскерде жаран катары укукка ээ. Укуктун тармактары аскер кызматкерлерине тиешелүү. Конституциялык укук, мамлекетти коргоо милдети, аскердик укук, аскер кызматын өтөө тартиби, кылмыш укугу, аскердик кылмыштар жана жаза, административдик укук, кызматтык тартип бузуу, эмгек укугу, кызматтык шарттар, социалдык укук, пенсия, жөлөк пулдар, жыйынтык. Укукту билүү аскер кызматкерине тартипти сактоого, мыйзам бузбоого, өз укугун жана милдетин туура аткарууга, кызматты жоопкерчилик менен өтөөгө жардам берет. Аскер үчүн мыйзам тартиптин жана коопсуздуктун негизи. Урматтуу угуучулар, бүгүн мен силерге укук нормалары жөнүндө кыскача баяндап берейин. Укук нормалары бул мамлекет тарабынан кабыл алынган жана корголгон адамдардын жүрүм-турумун жөнгө салуучу жалпыга милдеттүү эрежелер. Бул нормалар жарандарга гана эмес, аскер кызматкерлерине да толук колдонулат. Аскер кызматында укук нормалары өзгөчө мааниге ээ, анткени алар аскердик тартипти, буйруктарды аткарууну, кызмат өтөө тартибин так аныктайт. Мисалы, аскер уставтары бул укук нормаларынын негизги булагы болуп эсептелет. Укук нормалары 3 бөлүктөн турат. Биринчиси гипотеза, кайсы шартта норма колдонуларын көрсөтөт. Экинчиси диспозиция, аскер кызматкеринен кандай жүрүм-турум талап кылынарын айтат. Үчүнчүсү санкция, эгер норма бузулса кандай жаза берилерин аныктайт. Эгер аскер кызматкер укук нормаларын так сактабаса, ал тартиптик, административдик же кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн. Ошондуктан укук нормаларын билүү жана аткаруу ар бир аскер кызматкеринин милдети болуп саналат. Жыйынтыктап айтканда, укук нормалары аскер бөлүгүндө тартипти, мыйзамдуулукту жана жоопкерчиликти камсыз кылат. Мыйзамды сактаган аскер, ишенимдүү аскер. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.